Салам достор. Бүгүнкү чыгарылышта мен сиздерге үй шартында кандай протеин жасаш керек экенин сиздерге көргөзүп бермекчимин. Жана мен өзүм дагы ушуну практика түрүндө өзүм ичип көрдүм. Аябай жакшы результат берет. Өзгөчө машыгып бүткөндөн кийин муну ичсеңиздер жакшы. Бул үчүн бизге эмнелер керектелет? Мынакей сүт, жумурта, банан, овсянка, творог и бал. Так, сүттү куюп алабыз. Жарым литр куюп алсак, буга овсянка салабыз. Муну даяр кылып бышырып кереги жок. Көбүнчө муну кургак эле жеп жүргөндөр бар, мисалы чет жакта машыкканда. Овсянкадан кошобуз. Так, жумуртка мунун үстүнө. Так, бирөөнүн жумуртканын сарысы менен таштасаңар, экинчисин сарысын алып таштайсыңар. Жумуртка кичине күчтүүрөөк болуп кетет, ошон үчүн. Дагы буга кошумча кылып банан кошсоңор болот. Банандагы өтө бул жакшы витаминдер көп. Буга кошумча дагы творог. Бизче быштак. Балдан кошуп алабыз. Таптыраак болуу үчүн. Банан дагы бирде кошуп. Так, баарын кошуп бүткөндөн кийин блендер менен эзип алабыз. Болду, даяр болду. Мында толук витаминдер бар, жана жетиштүү протеин десек да болот. Эч кандай протеин сатып алып, күмөн санабай ушундай кылып жасап ичсеңиздер болот. Протеин менен бул экөөнүн эч кандай айырмасы жок. Так, болду. Экинчи дагы силерге кошулманы көргөзүп берейин. Буга жөнөкөй гана сухофрукту Билбейм, мен жарым жыл бою ушул кошулманы жедим. Аябай мага жакшы действие берди десем болот. Буга творогтон кошобуз. Балдан кошуп алабыз. Колдон келсе, ушуну эгер сиздер арык болсоңуздар, ушуну көбүрөөк жеңиздер, могу өзгөчө жакшы эме таасирин берет. Мен 62 кг болчумун, жарым жыл ичинде ушуну аябай көп жедим. Жарым жылдын ичинде бир 70 кг чыктым. Эч кандай протеин, андай жок эле. Эч кандай жанагы
дары дармек сатып албай эле мына ушу менен гана тамактанып 70 килограммга жеттим. Жарым жылдан кийин 70 килограмм ар бир өзүнүн уровени болот, өзүнүн салмагына жеткенден кийин андан кийин дальше өсүш кыйын болот. Бирок андан кийин да дальше өзүн туура кылыш керек, бардыгын машыгууну да туура кылыш керек. Болду, даяр болду мынакей. Эгер сиздер дагы үйдөн ушундай кылып жасап жеп көрүңүздөр. Эми 1-2 жолу жеп эле коюш эмес, муну көпкө жеш керек. Бир жок дегенде 1 жыл ушундай тамактардан жеп көрүш керек. Достор, эгер сиздерге видео жаккан болсо, менин каналыма жазылыңыздар.